Жана токоюн бойлоп баратсам кеткиңгир келбейт таластан деп эле мына Эшенкул байке. Мен ушу ар бир жерди ырдасачы ошо жердин атын айтып ырдашат да туурабы? Таластыктар мында мактанат десе булар ырында да мактанат экен. Байкайсыңар? Кеткиңгир келбейт таластан деп карачы. Как будто жумгалга барсаң эле качкың келип аткансыпчы. Аякка деле барсаң кеткиң келбейт өзүңүз, Ар бир жер, мен кечирип коесуң, мен просто баягы эстеп кетип айттым. Бирок ошол ар бир жерге мына Асел ырдайт го, мисалы нарыным деп, карачы кандай сон созуп ырдаса болот. Ана жана могу көлдүктөр барбы деп жана сураса айтып атпайбы? Могу көлдө түп менен тоңдуктар ырдаганда кантип ырдайт дей берем да менчи. Силер созгонго болбойт экен да. Тоң деп, түп деп бүтүп калып атпайбы? Мисалы нарыным деп созо албайсың. Мындай ырдайт экен да, мисалы караныңдан каклайын түп деп эле. Шуну окуш мүмкүн да тура. Ошон үчүн мен ойлодум сиздерге мындай кеңеш катары. Түп менен тоңду реп кылыш керек экен. Мисалы түп 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 тоң 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 түп 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 аягында дүң деп. Окшентип койсоң анан тоң менен түп жөнүн айтсам Кочкорлук кубанычын эмне күлүп атасың? Чөнде кочкор деле ошондой. Кочкор ырдап атканда мындай карачы бир аскалуу то кочкорум десең кайсы кочкорду элестетериңди билбейсиң да. Же ошо кочкорду элестетесиңби же бир кочкорду элестетесиң? Непонятно болуп калат.